Салам достор. Кандайсыңар? Instagram 777-де Instagram'ыңыз өзү тез эле блокко түшүп калып атпайбы кээде? Ушундай сөздөрдү угуп атам. Ошо блокко түшпөш үчүн биз телефондун настройки бөлүмүнө киребиз дагы. Настройки бөлүмүндө приложение деген бар. Мынакей. Приложение дегенге киребиз. Ушул приложенияга кирип туруп биз иштеп аткан баягы Instaminer'ге киребиз. Мынакей. Instaminer дегенге кирдик. Ушуга киребиз дагы. Мына жерден память деп турат, память дегенди басабыз дагы. Биз очистить кэш дегенди басабыз. Мынакей очистить кэш деп турат. Очистить данные дегенди баспайбыз. Очистить кэш ушуну эстеп калыңыздар. Кэшти басабыз дагы. Биз очистить этебиз. Андан соң назад чыгып туруп, назад чыгабыз дагы. Getlight'тыкын дагы очистить кэш кылабыз. Памятка киребиз. Очистить кэш кылабыз. Мен азыр эле кылган болчумун. Ошондуктан кайрадан жөн эле көрсөтүп берип атам. Жана ошондой эле Instagram'дыкын дагы очистить кэш кылып койсок болот да. Мен WhatsApp'ымкын дагы кылып коеюн, мисалы. Башка программалардыкын деле тез жакшы иштеш үчүн биз память деген бөлүмгө кирип очистить кэш кылып коебуз. Назад басабыз, назад. YouTube'ду деле мисалы очистить кэш кылып коеюн. Ушинтип очистить кэш кылып турушубуз керек. Эми мен Instagram'дыкын кылып коеюн. Instagram. Мынакей достор, память устройство дегенге киребиз. Анан очистить кэш кылып коебуз. Ушинтип иштесеңиздер сонун болот достор. Сөзсүз түрдө ушул программаны колдонуңуздар, сиздерге жардам берет.